Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Сиздер менен кайра ыйык Рамазан 2026 берүүбүздү кайрадан баштадык. Урматтуу бир туугандар, Алла таалам кылган ибадатыңыздарды кабыл кылган болсун. Кармаган орозоңуздарды Алла таалам кыямат күнүндө калкан кылып, ар бирибизге кылган ибадатыбызды Алла таалам пайдалуу кылсын деп бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө урматтуу бир туугандар, орозо айында кээ бирки орозо кармаштан эринип, же болбосо жалкоолонуп, же болбосо курсагым ачып калат, же ооруп калам деп коркуп, врачтардын айтымында эмес, өзү эле алдын ала коркуп, орозо кармабай, же болбосо орозону кыйынчылык менен зорго кармап жаткандарга арнала турган бир-эки сөз айтайлы деп турабыз. Бул туурасында Кур'ан-ы Керимде Алла таалам ушул орозону бизге парыз кылганда дароо эле намазга окшотуп, мисалы үчүн намазды айтканда намаз окугула, закат бергиле деп эле түз эле дароо эле айтылган да, ошол буйруктар. Ал эми орозого келгенде Алла таалам орозого келгенде ушул орозону бизге парыз кылыш үчүн ушул аятта бир нече өзгөчөлүктөр менен айткан. Дароо эле орозоңорду кармагыла дебестен бир нече өзгөчөлүктөр менен айткан. Ошон үчүн ушул өзгөчөлүктөргө Алла таалам орозону кармаш үчүн бизге кандай өзгөчө кайрылуу менен кайрылган, ошол туурасында айтайлы деп турабыз. Бул Бисмиллахир-рахманир-рахим эң эле биринчи нерсе Бакара сүрөсүнүн 183, 187 аяттарында Алла таалам ушул орозо туурасында айтканда мындай деген: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям. Аяттын уланысында ошол силерге ушул орозо парыз болду дейт. Бул жердеги эң биринчи өзгөчөлүк Алла таалам бизге айтканда о ыйман келтиргендер деп айтып жатат. Демек, бул жерде жөн эле момундар деп айтпастан, балким о ыйман келтиргендер деп айтып жатат. Ошондуктан бул чакырууну кайсы адам укса дагы, ушундай кулак төшөп уккан болсо, мен ошол Алла таала өзү күбөлүк берип, о ыйман келтиргендер деп Алла таала өзү күбөлүк берип айткан адамдардын катарына кирейин деп не кылат экен? Аракет кылат экен. Демек, биринчи өзгөчөлүк Алла таалам орозону кармоону парыз кылганда биринчи айтылган нерсе о ыйман келтиргендер деп Алла таалам өзү күбөлүк берип, ыйман келтиргенине күбөлүк берип Алла таалам ушул орозону айтыптыр. Демек, ар бирибиз ушул Алла тааланын күбөлүгүнө киргенге жанагы орозо кармай электер ушул Алла тааланын өзгөчө чакыруусуна жооп бериш керек экен. Экинчиси кама кутиба алаллазина мин кабликум. Инсан кээде бир ишти кылыш үчүн, же болбосо бир кадамды ташташтан алдын кээде тайсалдап калат. Шуну кылсамбы, кылбасамбы? Кылсам кандай болот? Кыла аламбы же кыла албаймбы деп кээде орто жолдо болуп калат да. Ошондуктан Алла таалам Кур'ан-ы Керимде кама кутиба алаллазина мин кабликум. Силерге ушул орозо айында орозо кармаш парыз болгондой, силерден мурункуларга дагы парыз болгон. Силер коркпогула. Адамдардын мүмкүнчүлүгү жете турган, орозо кармаса боло турган деңгээлде мурункуларга деле айтканбыз, ошол нерсени эле силерге айтып жатабыз дейт. Ошондуктан бул жерде инсан эгерде ошол эмне кылсам экен, кандай кылсам экен деп турган болсо, дароо Кур'ан-ы Керимде Алла таалам силерден мурункулар орозо кармагандай эле силер дагы кармасаңар болот. Ошондуктан силерге парыз кылып жатам деп бул аяттын маанисинде айтып жатат. Үчүнчү нерсе лааллакум таттакун. Кээде инсан ойлонуп калышы мүмкүн да, мен эмне үчүн бизди Алла таала ушундай кыйнап жатат? Эртең менен кечке ачка жүрсөң, суу ичпесең, тамак жебесең, эртең менен кечке чейин аялыңа жакындабасаң, эмне үчүн Алла таалам бизди ушундай азаптап жатат деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Алла таалам Кур'ан-ы Керимде ушул аятта аягына лааллакум таттакун, балким силер таква болосуңар, балким силер оңолосуңар, балким силер алдыга силерде жылыш болот деп аяттын аягында ушундай өзгөчө кайрылуу менен айткан. Демек, бул инсандын эртең менен кечке чейин орозо кармап жүргөнүбүздө бир эле ачка калуу же болбосо инсанды кыйноо эмес.
Balkim eң jogorу болгон, бийик болгон адамдын өзгөрүүсүнө алып бара турган себеп болуш керек. Ошондуктан Алла Таала бизге эртең менен кечке чейин өзүңөрдү кармагыла, тарбиялагыла, сабыр кылгыла, андан кийин силерде ошол өзгөрүү болот. Анан такыбалык болот. Кудайдан коркуу, Алла Таалага жакындоо, бир туугандар менен мамиле, кедей кембагалдын, өзүнүн астыңдагы адамдардын акыбалына көңүл буруп, жанагы каалоолору сынып, адамда туура, жакшы ойлор пайда болуп, жанагы анча-мынча шектүү, күмөндүү нерселер болгон болсо, алардын баардыгы ушул нерселер менен жанагы инсан эртең менен орозого ниет кылып, эртең менен кечке чейин жүргөндө ошол өзүндөгү жаман ойлор, жаман адаттар, ушулардын баардыгы ташталып, ааруланып, инсан алдыга жылыш болот экен. Ошон үчүн Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде лааллакум таттакун дептир. Демек бул үчүнчү өзгөчөлүк экен. Бизге Алла Таалам орозону парыз кылганда ушул 3 өзгөчөлүктү камтыган чакырууда кайрылуу кылыптыр. Андан кийинки 4-чү өзгөчөлүк айяман мадудат дейт. Алла Таалам бизди Кур'ан-ы Каримде ушул орозону буйруганда жыл бою ороза кармагыла деген жок. Белгилүү гана күндөр деди. Демек, орозону кантип кармайм деген адамга дароо эле азыркы биринчи имандуулук, экинчиси бизден мурункулар кылган, үчүнчүсү ал мен өзүм үчүн экен, менин жашоомдо, руханий жагымда бардык жактан жылыш болот экен, алдыга оңуш болот экен дегенден кийин айяман мадудат, ал аз эле эсептелүү эле күндөр деп айтып жатат. Демек ошол 1 жылдын ичинен ошол 29 күн же болбосо 30 күн эле. Ошол эле күндө эмне кылат экен? Орозо кармайсың. Ошо менен биргеликте сен 1 жылга дарыметти жете турган күч кубатты руханий жактан, ибадаттан, өзгөрүүдөн, такыбалык жактан азыктын бардыгын алсаң болот экен. Андан кийинки 5-чи ошол Алла Таала бизге орозону парыз кылгандагы аяттардын арасында 5-чи бизге болгон өзгөчөлүк Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Эми намазды качан ошол кандай болсо дагы, кандай абалда болсо дагы намаз окуганга буйрулганбыз. Инсан тура албай жатып болсо дагы, тура албай отуруп болсо дагы окусун деген буйруктар бар. Ал эми орозодочу эгерде оорукчан болгон болсо, ошол орозо кармаса, оорусуна залакасы тие турган болсо, анда орозо кармабай туруп айыккандан кийин кармаса болот. Же болбосо сапарда болуп калды. Сапардын машакатынан сапарда кыйнала турган болсо, ошол адам дагы орозосун кармабай туруп, кийин сапардан келгенден кийин, ошол сапардын машакаты кеткенден кийин орозо кармасын деп, ошол орозо кармай турган адамдарга дагы бир жеңилчиликтерди берип жатат Алла Таала. Бул 5-чи өзгөчөлүк экен. 6-чы нерсе. Bismillahirrahmanirrahim. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Демек, Алла Таалам ушул азыркы 5 өзгөчөлүктү айткандан кийин 6-чы өзгөчөлүктү айтып жатат. Андан кийинки аятта бул айда Кур'ан-ы Карим түшкөн ай. Бул айда Кур'ан-ы Карим түшкөн ай. Эң биринчи аят башында түшүп баштаганда дагы ушул орозо айында түшкөн, кийин акыркы бөлүктөр дагы ушул орозо айында түшкөн. Демек, 6-чы себепти айтканда ушул Кур'ан айы түшкөн ай. Бул демек берекелүү ай экен, өзгөчөлүктөр көп ай экен. Кур'ан-ы Карим түшкөн болсо, жөндөн-жөн Алла Таала ушул айда Кур'ан-ы Каримди түшүргөн эмес. Демек бул айда береке бар, Кур'андын берекеси бар. Алла Таала ушул айда өзгөчөлүк кылган. Ушул айда пайгамбарыбыз алейхисаламга Жебрейил алейхисалам келип Кур'ан-ы Каримди жок дегенде ошол бир жолу баштан аягына чейин окуп хатым кылат эле Жебрейил алейхисалам экөө. Акыркы жылы пайгамбарыбыз алейхисалам өтүштөн алдын акыркы жылы Кур'ан-ы Каримди 2 жолу хатым кылган. Бул дагы инсанды орозо кармаганга, ошол Кур'ан түшкөн айда, берекелүү айда ибадатты кылып калганга түрткү боло турган нерселердин бири бул. Алла Таала кийинки аяттар эмне дептир? Бул айда Кур'ан-ы Карим түшкөн. Андан кийинкисинде худал линнаси ва байинатин минал худа вал фуркан. Эми ошол бул айда түшкөн Кур'андын өзгөчөлүгү инсандарды туура жолго баштоочу болуп түшкөн. Кимде ким ушул айдын, орозонун берекесине, Кур'андын берекесине жетем деген болсо, анда
ошол адам орозо кармаса, кечинде келип таравиге катышса, таравида Куран окулуп жатканын укса, өзү укса, анан ошол Курандын берекесинен, ошол күнүмдүк турмушунан ыйманы көтөрүлүп, жүрөгү жумшап, кыжырат, кайгы, капалыктан ошолордун баардыгы оорулардан тазаланып, анан Алла Таалага жакындап, жанагы мурунку аятта айткандай, лааллакум таттакун, балким силер такыба болосуңар деген даражага жетет экен. Андан кийинки дагы бир өзгөчөлүк Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср." Алла Таалам силер үчүн жеңилдикти каалайт. Оорчулукту атайын адамды кыйнап, ошол азап бериш максатында эмес, балким ошол 1 жылдан бери адат болуп калган, ар дайым жеп, ичип жүргөн адам табиятына ошол адат болуп калган нерсени, туруктуу адат болуп калган нерсени сындырып, 1 жылдын ичинде 1 ай өзгөчө, башкача жашоонун образын өзгөртүп, эртең менен туруп, ар дайым баамнатка турганга аракет кылып аткан болсо, жок, орозодо баамнаттан мурун туруп, жок дегенде 2 ракат намаз окуп, саарлыкты ичип, андан кийин эртең менен кечке чейин тамак жебестен, бир эле тамак жебестен, ошол тамактын өзүнө тыйбастан инсан башка күнөөлөрдөн дагы, гыйбаттан дагы, башка бирөөнүн акысына киргенден, ошол инсандын күнүмдүк жашоосунда боло турган кемчиликтерден алыстап, Кудайга жакындаганга аракет кылат. Анан ушулардын баардыгы эң натыйжасы, каймагы, эң жеткен жери лааллакум таттакун. Ушулардын баардыгы өзүбүз үчүн жанагы бизге туруктуу болуп калган жаман адаттардан, жаман кулк мүнөздөрдөн, адам инсан кээде өзүн башкара албай калышы мүмкүн, өзүн кармай албай калышы мүмкүн, жегенде, ичкенде инсан өзүн бекем кармаганда, андан башка нерселерден дагы өзүнө кармаганга кудурети жете турган, өзүн башкара ала турган инсанга айланат экен. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып, "Юридуллаху бикумул юср." Алла Таала силердин бул кылган ибадаттарыңарда, бул нерселерден Алла Таала силерге жакшылыкты, жеңилдикти каалайт. "Ва ла юриду бикумул уср." Силер үчүн Алла Таала атайын ушул инсанды, адамзатты кыйнайын, азапка салайын деген максатта эмес, балким жакшылыкты каалап бизге Алла Таала ушундай буйруктарды жиберди. Демек, урматтуу бетогондар, кыска нуска айтып коеюн. Алла Таалам бизге ушул орозо айында орозо кармаш үчүн бир нече өзгөчөлүктөр менен кайрылган дедик. Биринчиси ыйман келтирген деп айткан, экинчиси бизден мурункуларга орозо кармаш парыз болгондугун айткан, үчүнчүсү лааллакум таттакун, балким оңолосуңар деп айткан, төртүнчүсү бул азыр эле күн, эсептелүү күндөр, бир эле көзүңөрдү жумуп чыдап койсоңар өтүп кетесиңер дегендей. Андан кийинкиси, бешинчиси, кимде ким урукчан болсо, сапарда болсо, кудурети жетпеген болсо, өтө карып калган адамдар дагы, алар дагы ошол Алла Тааланын кечиримине кирип, аларга орозо ошол убакта орозо кармаш парыз болбой калат экен. Анан алтынчы нерсе, бул айда Куран түшкөн, ошон үчүн бул айда береке бар, берекелүү ай. Бул айда ошол Куран менен, Куран угуш менен, окуш менен, Куран менен жашап өзгөчө кылгыла деп Алла Таалам өзгөчө кайрылыпты. Эң урматтуу бетогандар, биз ушул орозо айында бизге Алла Тааланын кайрылуусундагы бир нече өзгөчөлүктөрдү айттык, дейми? Ошол аяттардын биринде Бисмиллахир-рахманир-рахим, Кур'ан-ы Керимде Алла Таала дейт: "Ва тасуму хайрул лакум." Эгерде бирок силер орозону кармасаңар, силер үчүн жакшыраак деп айтылган аятта. Чындыгында бул Алла Таала бизге берген чоң нематтардын бири. Инсан ошо 1 жылдын ичинде жанагы биз айткандай адат болуп калган нерселерди, туруктуу өзгөрбөй турган нерселердин баардыгыны 1 жылда 1 жолу жанагы адатты өзгөртүп, жашоонун таризини, образын башка жака буруп, оңолгонго, кечиримдүүлүккө, инсан кээде өзүнүн туугандарын, бир туугандарын, жакындарын, ата-энесин унутуп калышы мүмкүн, керек кембагалдарды унутуп калышы мүмкүн, байлар. Бул дагы ошол Алла Таала бизге берген чоң немат экен. Инсан кайсы бир убакта ошол гапиретте калып калган болсо, орозо айы келгенде ал инсан ойгонуп, бизде таравih деген нерсе бар эле, Куран деген нерсе бар эле бизде, тууган урукту чайга чакырыш деген нерсе бар эле, ата-энемен, бир туугандар менен кабар алайын деген нерсе бар эле деп ошол убакта эмне кылат экен? Ойгонот экен. Ушул Алла Тааланын орозо айында жакшылыктардын көптөгөн эсепсиз жакшылыктары бар. Бирок ошолордун кээ бирлерине токтолуп кетебиз. Бизге суроо болсо суроолоруңуздарды бул жака берсеңиздер дагы болот.
балагатка жетип туруп орозо тутса болобу? Орозо тутса болобу эмес, орозо тутуш парыз болот. Балагатка жеткенден кийин кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан орозо балагатка жеткенден кийин орозону кармаш парыз болот. Ага чейин үйрөтүш керек. Ага чейин орозого кармашты кудурети жетишинче үйрөтүп, тарбиялап, түшүндүрүп, эртең менен бирге саарлыкка бирге тургузуп, кечинде ооз ачарга күн эгерде өтө эле кичинекей болуп, ал орозо кармай албаса дагы кечинде дагы ооз ачарга ошол чоң адамдар менен бирге отуруп, ооз ачкандын дубасын айтып, ошолор менен бирге кылып, жаш балдарды дагы үйрөтүш керек. Assalamu alaikum. Tamaki çekse darat buzulabı je buzulbayбы? Tamaki урматтуу бир туугандар, ошол тамеки маселеси боюнча, нас маселеси боюнча дагы көп ар дайым кайра устаздардан суралат да ушул маселечи. Дараттын өзү же болбосо кандай бир зыяндуу нерсе, бир ибадатка зыянын бербесе, ошол нерсени кыла берсе боло берет деген маани келип чыкпайт да, урматтуу бир туугандар. Мисалы үчүн орозо тамеки чеккен адам азыр зекет берсе боло береби деп дегендей эле суроо да бул. Ол зекет өзүнчө ибадат. Ол тамеки ал ошо даратты бузгандыгы, бузбагандыгын болгондугу үчүн эмес, адамдын өзүнө зыян экендиги, адамды аракка чейин алып барып аткандыгы, адамды жанагы аз-аздан дароо өлтүрбөстөн шашпай өлтүрө турган нерсе болгондугу экендигинде, башка адамдарга зыян берүү экендигинде, ошонун зыяндыгында маселе. Ошондуктан эң инсан өзү негизи көпчүлүк учурда биз не дейбиз? Биз ошол өмүрдүн бардыгын жашап, балдарым жакшылыкты көрсүн, кыздарым жакшылыкты көрсүн, ушулар кыйналбасын деп аларды окутуп, чокутуп, баардык колубуздан келген нерсени кылабыз дагы, анан ошол өмүр бою кыйналып, 20, 30, 40, 50, 60 жыл кыйналып жашап, ошол нерсенин мөмөсүнө ала турган убакытка келгенде тамекини чегип, дароо ооруканага түшүп, же болбосо ден соолугуң өпкөң кетип, же бир жериң ажырап, рак болуп, анан ошончо жылдык мээнеттин мөмөсүнү көрбөй кетип калган кандай өкүнүчтүү. Ошончо жылдык мээнеттин баарын чогулткандан кийин ооруп, күндө ооруп аткан болсоң, ошол 60 жылдык, 70 жылдык мээнеттин мөмөсүнүн рахатын ала албайсың да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, тамекини ташташ керек. Өзгөчө азыркы орозо айында биз азыр айтып кеттик. Ушул орозо айы инсандын өзгөргөнгө чоң мүмкүнчүлүк боло турган ай деп. Жолдошум умрага баруума каршы, мен өзүм бара берсем болобу? Махрамсыз барганыңыз болбой калат, урматтуу эже карындаштар, махрамсыз. Андан көрө ошол күйөөңүз менен, жолдошуңуз менен барганыңыз эң жакшы. Анан ал наразы болуп жөнөшсө, эртең ал жакта эмне болду деп дагы маселе көбөйөт да. Ошондуктан күйөөңүздү канааттандырып экөөңүз да бирге барганыңыздар жакшы. Демек биз ва ан тасуму хайрул лакум, силердин орозо кармаганыңар силер үчүн жакшыраак деген аяттын маанисине токтолойлу деп турабыз. Орозо айында биз инсандар үчүн бир нече көптөгөн жакшылыктар бар. Ошолордун кээ биркилерине токтолуп кетебиз. Эң биринчиси азыркы биз айткандай инсандын каалоолоруну тарбиялай турган өзгөчө ай. Азыр бизге суроо кайрылып кетти бул жерде. Жанагы тамеки чеккендер, ичкендер, ошол өзүнө кармай албай күнөө иштеге барып койгондор, кандай түрү болбосун, күнөөнүн кандай түрү болбосун, өзүнүн нафсине кул болуп кармай албай калган адамдарга ушул орозо айында орозо кармагандык, эл менен бирге болуп тарабга барып, орозону кармап, Куран угуп, Куран окугандык, булардын бардыгы инсандын каалоосуну тарбиялаганга, ошол туура багытка алып барганга, нафсин тарбиялаганга чоң өбөлгө болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, орозонун эң биринчи пайдаларынан бири бул инсан өзүн тарбиялайт экен, нафсин тарбиялайт экен. Жок, сен азыр тамак жегенге, ушул сага мубах болгон, адал болгон нерселерди мүмкүнчүлүгүң бар, бирок сен ошол нерсени Алла Таала буйрук кылгандыгы үчүн жебейсиң. Адамдар көрсө дагы, көрбөсө дагы, жок, үйүңүн ичинде өзүң жалгыз отурасың, бирок ошондой болсо дагы Алла Таала мени көрүп турат. Алла Таала мени угуп турат. Мен өзүмдүн нафсимди тарбиялайын деп ушул адал болгон нерселерге дагы
өзүңө тыясың дагы. Анан bir ай бою ушундай кылгандан кийин инсан өзүн тарбиялап, жанагы керек болгон учурда өзүнө кармай турган болот экен. Ошондуктан орозонун эң жакшылыктарынын эң биринчиси бул инсан өзүнү бул жашоодо тарбиялаганга, өзүнө кармай алганга чоң себеп боло турган нерсе экен. Экинчиси, инсандын денесине, ден соолугуна өтө пайда экен орозо. Жанагы о денеде чогулуп калган уулардын бардыгы, инсанга зыян бере турган нерселердин бардыгы ушул орозо айында ким пайгамбарыбыз алейхисалам айткандай, көрсөткөндөй орозо кармаса, ал адамга ал руханий жактан дагы, ден соолугу дагы чың болуп, оңолуп, орозодон кийин ал кайрадан андан кийинки 11 ай ичинде жакшы ибадат кылганга, жакшы жашаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, ушул 1 айдын ичинде өзүнө керек болгон руханий азыкты, денесине болгон азыкты бардыгын чогултуп алат экен. Демек, экинчи орозо айындагы жакшылыктардын экинчиси бул инсандын өзүнүн денесинде болгон пайдалары. Бул инсандын ошол курсак ач болгондо акыл жакшы иштеп баштайт, ойгонуу пайда болот, жашоонун оңго солго карап жанагы инсанды азгырып жаткан нерселерден оолак болгонго себеп болот. Эртең менен кечке достору менен, эртең менен кечке жанагы ойноп, көйлөп, ушундай нерселер менен жүргөн адамдар болсо дагы ушул орозо айында бир аз ой жүгүрткөнгө, көңүл бурганга, өзүнө, ден соолугуна көңүл бурганга себепчи болот экен. Андан кийин бул орозо айында өзүңүздөр билесиздер, башка ибадаттарда, мисалы үчүн намаз окуганда дарат аласың, кыймыл-аракет. Зекет болгондо эмне кыласың? Ошол байлыгың жеткен болсо, ошол акчаңан зекет бересиң. Ал эми бул орозо айында көптөгөн бир нече нерселердин аралашкан ибадатта. Бул жерде эртең менен кечке денең менен курсагың аш жүрдүң, ооз ачканда, саарлык кылганда, таравиге барасың орозо айында, тахажжудка барасың, ошол кыям түнкү намаздарды окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт, орозо питир бересиң. Демек, орозо ибадатында көптөгөн ибадаттар өзүнө камтыган. Бир эле дененин эмес, дененики дагы, акча менен дагы, жамаат менен дагы өзгөчө өзүнүн ичине көптөгөн жакшылыктарды камтыган ибадат экен. Ошон үчүн инсан ушул орозодо канткенде пайда аламын десе, ошол пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала айткан мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын пайдаланып, ошол Алла Тааланын ырайымы түшүшүнө, кечирим түшүшүнө себеп боло турган нерселердин бардыгын аткарып баргандан кийин, бардыгын болбосо дагы ошо көпчүлүгүн аткаргандан кийин, ошого татыктуу болгондон кийин, андан кийин Алла Таала инсандын күнөөсүн кечирип, жанагы балким таква болосуңар деген даражага жетишет экен. Андан кийинки 5-нчи нерсени айттык. Жанагы мурунку сөздөрдүн арасында дагы айтып кеттик. Инсан ошол орозо айында мешитке барсаң, ал жерде оозачар болуп жатат. Туугандарына барсаң, ал жерде оозачар болуп жатат. Жанагы иштеген жерге барган болсоң, ал жерде оозачар болуп жатат. Керей кембагалдар, тааныш билиштер, достор, тууган уруктар, ата-эне менен бирге отурасың, бала чакаң менен бирге отурасың. Дайымдагыдай эле ушу тамак даяр болгондо эле дароо балким тамакты ичип кетип калбастан, балким жок. Тамактын алдына отурасың, дуа кыласың, бардыгы бирге отурасың, бардыгы бирге ошол оозачардын алдын бардыгы бирге Алла Тааланын жакшылыктары сурайт. Демек, орозонун дагы бир өзгөчөлүктөрү адамдарды ынтымакка, биримдикке үндөй турган ибадаттардын бири экен. Кимде ким ата-энесин, бир тууганын, жакындарын, досторун, бала чакасынан алыстап кеткен болсо, ушул орозо айында жакындаганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Демек, орозонун жакшылыктарынан ушул 5 нерсени кыска нуска айттык, урматтуу бир туугандар. Муну да кайталап коеюн. Эң биринчиси эмне дедик? Бул орозо айы инсан өзүнү, нафсисин тарбиялаганга чоң мүмкүнчүлүк. Экинчиси эмне дедик, урматтуу бир туугандар? Инсан өзүнүн ушул ден соолугуна пайда болот экен. Башка бирөөлөрдүн жанагы эртең менен кечке чейин тамак жей берип турган, же болбосо көптөгөн 2-3 жол эмес, андан көп тамак жеп жүргөн адамдар да болот да. 3 жол эмес, андан кечке чейин жейт, ушинтип жүрө берсе дагы, ошол адамдарга дагы ушул орозо айы убагында тамак жеп, убагында тамактан тыйылган дагы бул инсанды тарбиялаганга өзгөчө пайда берет экен. Андан кийинкиси
Бұл ораза айында дедік, ибадат бір эле дененин эмес, көптөгөн ибадаттарды өзүнүн ичине камтыган ибадат экен. Дене менен дагы, акча менен дагы, жамаат менен дагы бирге болосун. Көптөгөн ошол ибадаттарды өзүнүн ичине камтыган ибадат экен. Намаз окуйсуң, Куран окуйсуң, Куран угасың, ошол этикафка чыгасың. Демек, ошол ораза айында көптөгөн ибадаттарды өзүнө камтып турат экен. Анан бешинчиси, урматтуу бөтөгөндөр, жанагы айткандай, ошол тууган урукту, кола кошуналарды, бала чаканы баардыгы биригип ынтымакта ооз ачарга, ооз ачканда эртең менен саарлыкка барып, ушундай бири-бирине сураганга, жакындаганга себепчи болот экен. Жанагындай урушканда, талашкандар болсо, алар кечиришкенге, байлар зекеттерин берген болсо, жанагындай кедей кембагалдардын дагы көңүлүнө көтөргөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ооз жабык болгондо тиш жууса жана тиш ошол тамак оозду жууганда жанагы оозго даамы билинбей турган, же болбосо мисвак тишетиш керек, же болбосо щетканы өзү менен эле жууп койсо деле болот. Ошо пломба койгондо дагы жанагы мурунку берүүбүздө дагы айттык эле, азыр ошол тиш доодурларда дагы жакшы өнүгүп калыптыр. Тамакка суусу, эч нерсе кетпей турган кленкага окшош пакетти ооздун ичине ошол тиштин айланасына кийгизип коет экен. Ошол коюлгандан кийин да тамагыңа эч кандай шилекей дагы, дары дармек дагы эч нерсе кирбейт экен. Эгерде ушундай болгон болсо, эч нерсе эмес. Бирок мүмкүнчүлүк болсо ошол орозодон кийин кылган жакшы. Разы болсун. Ораза айында күйөөм сөгүнө жаман сөздөрдү айтат. Оразасы кандай болот? Эми ошол кайсы адам болсо дагы жанагы айткандай ораза толук болуш үчүн жанагы пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыз осуят кылган нерселери баардыгы же болбосо көпчүлүгү болгон болсо, ошол ораза канчалык жакшы болгон болсо, кемчиликтерден, уруш, талаш, сөгүнгөн, жаман иштер, гыйбат тардан алыс болуп, намаз менен, орозо, Куран окуган, уккан, зикир, тасбих, истигфар, жакшы сөздөр менен, башка бирөөгө садака, эхсан, жакшылыктар менен бирге камтылган болсо, оразасы ошончолук чырайына чыгат. Ошончолук толук болот, ошончолук жагымдуу болот, Алла Тааланын астында ошончолук даражалуу болот жана оразодон кийин ал адамдын Алла Таалага жакындыгы ошончолук жогору деңгээлде Алла Таалага жакындаган болот. Ал эми кимде ким ошол ораза камап жатканда башка кемчиликтүү күнөөлөрдү, каталарды кылган болсо, ошого жараша анын оразосунун жанагы кемчиликтери же болбосо оразого залакасын тийгизе турган күнөөлөр ошол күнөөнүн деңгээлине жараша болуп кете берет. Ошондуктан күнөөлөрдөн, кемчиликтерден, ошол оразого залакасын тийгизе турган нерселерден алыс болуп, жанагындай истигфар, Куран, зикир, жакшы нерселер менен алек болгонго аракет кылышыбыз керек. Таравих берип кошулуп окуп кетсе болобу? Таравихи кечигип калсаңыз ооба, кечигип кетип барып куптанда окуп алышыңыз керек. Биринчи куптанда окуп алып, андан кийин таравихни толуктап окуйсуз дагы. Эгерде ошол жамаат менен толук окуй албай калсаңыз, үйүңүзгө келип же болбосо мечитте деле өзүңүз деле калганын дагы окусаңыз болот. Таң аткы чейин же болбосо ошол мечитке, мисалы үчүн мечитке барып 15 рекет 16 рекет окуп келдиңиз, же болбосо кайсы бир бөлүгүнө жеттиңиз дагы калган жетишпей калдыңыз. Үйгө келип андан кийин калганын окусаңыз боло берет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Досум менен урушуп кеттим, бирок ал сөгүнөт жана сабыр кылбайт. Ошону айтып бересизби? Эмне кылыш керек? Азыр айттык го, ошол ораза айы ынтымакка келе турган, сабыр кыла турган, бири-бирибизди жанагы кимде ким айттык го, оразанын чыныгы маңызына жете турган болсок, ушундай кемчиликтерден ойлоп болушубуз керек. Мен тамактан тыйылдым, бирок ушул күнөөлөрдөн дагы, сөгүнгөндөн, уруш, талаштардан, ачуусу келгенден өзүнө калмай, мен оразомун. Экинчи адам сөгүнүп келген болсо, мен оразомун деп айтсаңыз, дароо эле ошол ордунда жанагы ээрип кеткен муздай эле дароо токтойт. Сөгүнүп келген болсо, урушамын деп келген болсо, кечирип коюп, мен оразомун десеңиз, дароо ордунда токтойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисте айткан, ким эки адам сөгүшүп калган болсо, оразомун деп айтсын деп хадисте келет. Бамдат намазынын алдында
Düşünse болот. Бул напсинин кулу болуп жатабы, ооз жапкандан кийин уктап калабыз деп жазанын намазын алдыга бамдатта намаздын убактын алдына жылдырып койсобу, намаз убакты киргенден кийин окса боло берет өзү негизичи. Намаз убактысы киргенден кийин окса боло берет негизи. Кээде неме болуп калат да, жанагы кечиктире десе көпчүлүк адамдар саалыктуу ичкенден кийин уктап бамдатты окуй албай калбайлы деп бамдатты дароо окуп алат да. Ошол убакты киргенден кийин окса боло берет өзү негизи. Бирок мүмкүн болушунча жамаат менен окуган бул эң жакшы нерсе. Эми биз убактыбызды аяктап калды. 1 мүнөт эле убактыбыз калыптыр. Оозо питир качан кимге берилгенин оозо питирди азыр жанагы мешиттердин астында QR код коюп койгон. Ошол жерден дагы берсеңиздер болот. Ошол немеге муфтиятка бөлүнгөндөн кийин, муфтиятка жүктөп койгондон кийин муфтият ошол татыктуу адамдарга өздөрү беришет. Урматтуу туугандар, биздин убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Алла таалам биздин билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла таалам ар бир үйгө, ар бир үй бүлөгө Алла таалам береке берсин. Жаман сөздөн, жаман көздөн Алла таалам өзү сактасын. Эч кайсы бир үй бүлөгө жамандык келбесин. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун. Эч ким ажырашпасын, урушпасын, талашпасын. Алла таалам элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ынтымак берсин, береке берсин. Баардык жамандыктардан Алла таалам өзү сактасын деп Алла таалага кайрылабыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.